Кыргыздын баягы жерегин желбиреткен бир туугандардан сураныч. Биз сиздерге акыл үйрөтүп мажбурлай албайбыз. Дин айтылынат насаат катары. Ынсаптуу адам кабыл кылат, ошо менен өнүгөт. Сизди эч ким мажбурлабайт. Мажбурлоо укугу жок. Бирок сураныч иретинде кайрылабыз. Ушул энергетиктерди жарнама, реклама кылбасаңыздар. Сиздердин аркаңыздарда сиздерге мындай бир карап, куруш жаатынан энергия күч болсун деп ичип отуруп, бөйлөктөр, оорулор жарабай калып атат. Бул зыян. Бул курамында бүдө-бүт нерселер бар. Баракчаларда ушул халал казино деп реклама кылып атат да, көбүнчө ошондой чыгып атат да. Эгерде мында адам аз алсыздап калганда ошого мындай ойноп койгон немелер кетип атат да, адамдарда ошого бир насаат берип коесуздар, ошондой халал казино жок деген. Туугандар, казино бул кумар, кумар бул арам. Кур'ан-ы Каримде Аллах Таала ачык айткан: "Иннамал хамру вал майсир" деп келет. Арам нерселерди эсептеп, агерлерге кайрылабыз. Экөөнүн кайсысынын зыяны азыраак. Спираль койдурган жакшыбы, таблетка ичкен жакшыбы? Анан эки учурда тең билиш керек, Кудайым кааласа бала болуп кала берет. Эмнеге дегенде, ошол спиралдан деле өтүп кала берсе, өтүп калыш ыктымалы бар экени ачык. Медиктердин тапкаса, таблеткада да ошондой. Мамилени бүткөндөн апего ичкире ичип койсо уруп кетип калган болсо болду, бала боло берет Кудайым кааласа. Ошого кайсынысы зыянсыз карайсыз. Таблетка көбүнесе зыян экен да. Семиртип ийиши мүмкүн экен, гормондор алмашып кетиши мүмкүн экен. Жанагындай эндокринологко баш керек болот, жана башка. Ошол учурларда карап көрөбүз. Сиамские близнецы дейт, эгизектер дейт. Булардын шариаттагы өкүмү кандай? Мисалы, күйөөгө тийүүнү бирөөсү кааласа, экинчиси каалабайт, жана башка. Сиз түшүндүрүп коесузбу мага ошону? Сиамские близнецин бөлсө болбой турганы бар экен да. Ички органдары бир болуп, бөлүнгөнгө жарабайчу болуп калат. Ошондо эки баш болуп атат деңиз. Анан бирөөсү мейли күйөөгө тием деп атат, бирөөсү тийбейм деп атат. Бул кызык маселе экен, билбейт экен. Билбегенди билбейм деп айтыш бул аманат. Мен издеп келсем болобу, мага ушуну калтырыңызчы. Бирок бир маселени билем да мындан. Хунсал мушкил деп коет го адамдан баягы. Эркектик жыныстыгында улуу жүз сөздү уят жок, аялдык кыны дагы бар болот. Анан экөөнүн бирөөсү иштесе, ошого күн берилет. Муну экөө тең бирдей иштеп калат. Муну кыйын болот ошо, хунсал мушкил деген. Сапка турган аялдардын аркасында тур. Аялдардын астына жаш балдардын артына турат. Ошон үчүн муну мен билбейт экен, муну кылганбыз дейт. Анан мен жылан 3 күн эскертүү бергем, 3 күндөн кийин өлтүрдүм десе, бир адам пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айткан, жыланды көрсөң ушундай мөөнөт бериңер, болбосо өлтүрсөңүз болот дегенде, ушундай каарып калган шал туруп айтыптыр аксакал. Мен сахаба жиммин. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ушуну өзү айткан, өз оозунан укканмын дейт. Эми суроом деп болот. Ошо жин сахаба көргөн адам табиин болобу, болбойт? Табиин деген сахаба көргөн адам айтылат да. Болушу кыйын. Антибизде жиндер узак жашайт, анан табиин деп берсе кыйын да. А бирок Ибн Хаджар Аскалани башка хадис алымдар айткан, жиндер дагы сахаба болуп эсептелеби пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям көрсө. Эгер аныктамак иште эсептелет. Сахаба деген ким? Муллалык бар шейх айтат, "Ман иттаqa бин наби", пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламга жолугуш керек, "Ва амана биги", иман келтириш керек, "Ва матала залик иман", ошол иманда кайтыш болуш керек. Ошондой болсо жиндер болот. Жиндердин ошондой сахабалар болуп жазылган экен. Сахабалар хадисте келет, табииндер башка бир тоодон келе жатса, жылан ушинтип өлүп жатат. Жыландан башкача атып жыт келет экен да, мис. Бул жөнөкөй жыландан эмес деп чүпүрө короп жерге көмүлгөндө үнү кылат экен. Эң жакшы иш кылдыңар. Бул жылан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламга иман келтирген сахабалардын акыркысы эле. Мусулман эмес капыр жиндер менен согушуп, бул картайган адамдан өлүм ошондон келди. Аллах Таалам силерден ыраазы болсун деген ошол жиндердин үнү угулган деп айтат. Биринчи жиндерден да каршы чыкса эмне болот? Дамылам бул маселеде улууга урмат бар, күчүгө зат бар, бирок бул эркектин өз акысы болот. Бул жерде баягы кыргыздын сөзү бар го, атаңан мурда сакал коюп алыпсың депчи. Атаңан мурда намаз